Ал жерге душманга олжоо болуп калат деген балдарыңар, жаман жакшыны ажырата билбеген уулдарыңар барат. Ал жерди аларга берем, ал жерди ошолор ээлешет. Силер болсо артыңарга кайрылып, Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөгүлө. Ошондо силер мага: биз теңирдин алдында күнөөгө баттык. Кудай теңирибиз бизге буйругандай барабыз да салгылашабыз деп ар кимиңер согуш куралын асындыңар. Тоого чыкканды оңой көрдүңөр. Бирок теңир мага мындай деди. Аларга мындай деп айт: тоого чыкпагыла, салгылашпагыла, анткени мен силер менен болбойм. Душманыңар силерди кыйратып салат. Мен силерге айткам, бирок силер мени укпай, теңирдин буйругуна каршы чыктыңар, өчөрлүк кылып тоого чыктыңар. Ошондо ошол тоодо жашаган аморлуктар силерге каршы чыгып, силерди Сейир тоосунан Хорманын өзүнө чейин ары талагандай артыңардан кууп барып талкалады. Силер кайрылып келип теңирдин алдында ыйладыңар, бирок теңир силердин ыйыңарды уккан жок, силерге көңүл бурган жок. Ошентип силер Кадеште көп убакыт туруп калдыңар. Экинчи бөлүм. Биз кайра артка кайрылып теңирдин мага айтканы боюнча Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөдүк. Ошентип биз Сейир тоосунун тегерегинде көпкө жүрдүк.